549 батирдин ээсине күрөш тапшыруу азем болуп жатат. 30 жылда болгон. Азыр президенти Садыр Нуркожоевичтин күтүп алдында турабыз. Азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Урматтуу мекендештер, мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 4-5 жыл ичинде кезекте турган үй бүлөлөрдү турак жай менен толук камсыз кылуу максатын көздөп жатабыз. Мына ошол масштабдуу долбоорлордун бири 2023 жылдын башында башталып, бүгүн биз тасмасын кесип ачылышын жасап жаткан көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн салынып бүтүшү Кыргызстандын өнүгүү жолундагы дагы бир маанилүү кадамы десем жаңылышпайт. Бир дагы кыргызстандык үй бүлө үйүм жок деп чет өлкөлөп же квартиралап жүрбөш керек. Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот. Ошондуктан кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирдүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Жакынкы күндөрдө дагы бир маанилүү турак жай долбоорунун алгачкы этабы ийгиликтүү аягына чыгып келүүдө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурдагы 47 колониянын ордуна турак жай курулушу башталган. Буюрса, бир күнү ал жерде дагы 1000 деген шаардыктар турак жай менен камсыздайбыз деп турабыз. Дагы бир жагдайга токтоло кетейин. Турак жай алам деп кезекке тургандарды жакын тааныштар аркылуу алдыга жылдыруу же башка жолдор менен кезегин эртелетүү мүмкүн эмес. Түзүлгөн система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейт. Мына бүгүн мамлекетибизде аябай чоң жакшы самалык болуп атат. Миңдеген жарандарыбыз бүгүндөн баштап канча жылдан бери туруп келген жарандарыбыз үйлүү болуп атат. Ошонун арасында 25 жылдан бери кезек күтүп келген биздин сонун эжебиз бар экен. Ошого сиз ачкыч тапшырып койсоңуз. Ушул Бишкекте жашаганыма 88 жылдан бери 35 жыл болду. Бирок мен Бишкектин жашабаган районум, жашабаган үйүм калган жок. Квартирадан квартирага которулдук. Кызым айтчу: "Апа, биз үйлүү болобузбу? Биз үйлүү болсок экен" деп. Акырындык менен өзүңүздөр ачкычтарды азыр алып, анан анча-мынча билесиздер, чоң курулуштар болгондо кемчиликтер болот. Балдар ушул жерде бардык кемчиликтериңердин бардыгын бүтүрүп берет. Мына ушунун бардыгын биздин урматтуу президентибиз шарт түзүп берип атат. Акырындык менен буюрса мамлекетибизде дагы бардык жарандарыбыз мына президентибиз айтып кеткендей үйлүү болот. Иштериңиздерге ийгилик, биз абдан ыраазыбыз. Ушундай жакшы бир эме болуп турушу балдарыбыздын эмеси жаңы тирдиктерге жакшы жеңилдик болуп да, биз абдан ыраазыбыз. Жаңы жыл алдында жаңы үйлүү боло турган жарандарыбызды чын дилимден куттуктаймын. Бул үй бүлөнүн турагы, алтын бешиги, ырыс кешиги, жалпы кубанычы болуп негизи. Жаңы үйүңүздөр менен бирге келечекке үмүт менен караган жаңы жашоо башталсын. Жаңы конушуңуздар дагы бир жолу болсун.